Анан негизи эле ошол динге токтоло кеткенде кийим акыркы убактарда кийим маселеси аябай актуалдуу болуп баратат да. Ошол негизи кыргыздын улуттук кийимдери менен биздин ислам дининдеги кийим маданияты боюнча бир аз айта кетсеңиз. Ислам дининин талаптарына кыргыз элинин улуттук кийимдери каршы келбейт. Эгерде бир адам кыргыз элинин улуттук кийимдерин дайыма толук кийип жүрсө, бул адам ислам шарттарын толук канааттандырган кийим кийип жүрөт деп айтылынат. Бирок ошол эле учурда жанагыдай эки тараптуу адамдар бар да, бирөөлөр бар эмне үчүн булар арабтын кийимин кийет, эмнеге кыргыздыкын кийбейт деп көтөрүлүш чыгарышат, бирок өздөрү деле орустукун кийип жүрүшөт да. Эгер өздөрү чепкин кийип, калпак кийип, кийин ушулар арабтыкын кийбейт десе анда бир жөн. Өз Американын, Англиянын кийимдерин, АКШнын кийимдерин, Кытайдын кийимдерин кийет, андан кийин эмне үчүн силер арабтыкын кийесиңер деп айтканда мен таң кала берем. Кээ бир апалар бар, эмнеге кара кийип алышкан дейт, кыргыз кийчи эмес дейт, бирок өзү мини юбкачан жүрөт. Анан качан эле Курманжан апа мини юбкачан жүргөн, же Айчүрөк деген чачын кыркып жүргөн, же Кыз Сайкал деген мисалы үчүн жанагыдай лачина кийип жүргөн, же болбосо дагы кимдер бар айтор. Ушулардын баардыгы ушундай жүргөн деп айтсаң, анан сөз жегиси келбейт. Ошон үчүн келгиле бирибизди бирибиз күнөөлөй бербей, баардыгыбыз улуттук кийимди бирге кийелик. Атамбаев баш болуп, жанагы кимдер бар дагы, спикер Төш болуп, жаңы шайланган премьерибиз дагы ошол дагы бир нерсеси болуп, айтор ошол эмне баардыгыбыз калпак кийип, кемсел кийип, чапан кийип, андан кийин ошол мусулмандардан сен дагы кыргызча кий десек жарашат. Анан кийин жанагы тамеки тартып алып, доктур өзү анан тамеки тартпа деген дейле көрүнүп калат да. Ошон үчүн улуттук кийим бул баарыбыздын дөөлөтүбүз болгондон кийин аны баардыгыбыз кийишибиз керек. Анан сөзсүз эле молдолорго, Абдышүкүр ажы менен Максат ажыга байлай бербеш керек аны. Жакшы.